Урматтуу катталуучулар, бизде мурда иштеп кеткен Жандарбек деген бала келиптир, учурашып болду деп, аны подкастка чакырып алып тартып атабыз. 2021 тема бүтүрүүчүсү бул Ош шаарындагы кыргыз түрк лицейи. Азыр Кембридж болуп калды. Азыр Кембридж. Бизде канча, бир жылда иштедиңби мугалим болуп? 1,5 жыл арасында. 1,5 жылда иштеди. Азыркы учурда Кореяда окуйт. Кайсы университетте окуйсуң? Кайсты окуйсуң? Кайсы деген дүйнөдөгү номер канчага кирет? Топ канча? 50'nin içinde. Кайсынын бюджетин билесиңби канча? Так айта албайм, бирок андай сандар чоң. Канчанын тегерегинди билесиңби? Жок, так жок. Билбейт экенмин. Мен бир жолу окугамда, номер 1, бир дегенде бири алмаштырып атпайсызбы? MIT'нин бюджети Кыргызстандын бюджетине чоң болуп чыкты беле, ошо чынбы? Андай университеттер бар. Чын, бюджети. Ал бюджет деген, университеттин бюджети деген ал кандай чал? Ошо университетте айланган акчабы же кандай ал? Бир гана айланган акча эмес, түшүнгөндө мисалы жабдыктар. Мисалы ар бир кесиптин өзүнө тиешелүү жабдыктар болсо. Мисалы менин кесибим ал жакта Brain Engineering кесибинде окуйм, анан мисалы лабораториялык изилдөгөндө, мисалы МРТ кош аппараттар, рентгендер ошо жана ал бир гана мисал да. Изилдөөчүлүк толуп аппарат, ар бир аппарат канчалаган миллион доллар болуш, 100 000 деген доллар болушу мүмкүн. Мисалы ошол. Же болбосо мисалы жабдыктар, имараттар, башка, же болбосо ишкананын профессорлор, жумушчулар бүтүн эч камсыздалган, ичинде бүт мүмкүнчүлүктөрү. Өткөндө мен Сириуска барбадымбы? Инстаграмда көрдүм да, Сириус Россиянын олимпиадалык борбору. Олимпиадалык борбор деген ал жерде сүрөтчүлөр келет экен, музыканттар келет экен, хоккеисттер, шахматисттер, спортчулар иши кылып, өнүгө турчу окуучулардын бардыгы келет экен ал жергечи. Мугалимдер келет экен, мындайча айтканда өнүгүү борбор экен. Ал Сочиде олимпиада өттү эле го. Аябай чоң инфраструктура курулган ал жердечи. Дүйнө жүзүнүн бардык жагы келген, кышкы оюндар өткөрүлгөн. Ошонун бардыгын окуучуларга берип салыптыр. Өкмөт тарабынан окуучуларга берип салыптыр. Себеп дегенде баягы чет өлкөлөрдө күнчалык чоң инфраструктура мындай. Орусча айтканда одноразовый колдонгонго эле жазылып калат экен да. Биз жатаканада жаттык да. 4 жылдыздуу отель экен. Бир комнатада бирден киши. Мындай. Окумушта эми отельде жүргөндө эле көлдүн жээгинде, деңиздин жээгинде, деңиздин жээгинде турат. Шарт менен сон. Анын мектебине кирдим. Мектебине кирип, эми кыялданасың да, Кыргызстанда да бизде ушундай борбор болсун деген кыялдан. Сурадым да, могу лабораториянын баасы канча дедим да. Ошентсем, эми ар кандай дейт. Бир аквариум бар экен, 1 миллион рубль деди мага. Бир аквариумучу, эми өтө деле чоң эмес. Узундугу бир 3-4 метр, туурасы 2 метрдей иши кылып. Жакан эле да. Ошонун баасы 1 миллион деди. Анан дагы бир лазерный установка бар дейт. Аныкы дагы 1 миллион дейт. Анан дагы бир нерсени айтты, 2 миллион дейт. Ушинтип бир кабинет орточо, бир лабораториянын орточо баасы 2-3 миллиондун тегерегинде болуп кетет экен, эми сон менен айтканда. Ошолдон бир мисал, мен бүтүргөнүм 3 жыл болду. Бирок 1,5 жыл Гонконгдо окудум, аларкы 1 жыл бою Кореяда. Мисалы Гонконгдо окуп жүргөндөгү кесим Biomedical Engineering, анан бир канча лабораторияга барып калдым да, изилдөөчүлүк алардын астында. Бир изилдөөчүлүктө рак клеткасын изилдеп калды. Чычкандарга аркылуу клетканы. Ушундай бир бөлмөдө чоңураак бир лаборатория. Чынын айтканда рак клетканы чычкандар сайып процесс көрөт экен да, көргөндө ал МРТ аркылуу көрүлөт. Чычкандар МРТнын чечмеси кандай болуп калат? Magnetic resonance трансформер, ушундай болсо эле турсам. Magnetic resonance трансформер. Магнит менен көрөт деген сыяктуу бирден экен. Излучение магниттик талаа менен чыгып көрөт. Адашпасам ошондой. Адашсам кечире сайын каталса болот. Ошондон чычкандар үчүн МРТ турат да университеттечи. Анан ошону көрүп туруп бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр бар, бирок мындай ичкандай баардык жерде жок да, мисалычы. Бир аз эсептөөлүү болбосо эле адамдарга жетишпей атса, ал жакта чычкандардын МРТси университеттин өзүнүкү болуп атат да. Бир эле ал жакта көптөгөн изилдөөлөр бар. Ошо бир чычкандардын өзүнүн бир кичинекей изилдөөсү болгондо ракетка. Бир университеттин ачкандай мүмкүнчүлүгү. Мисалы МРТлар адашпасам $1 миллион тегерегинде турат да, андан да кымбат да. Бул өтө кымбат эмес кандай. Орустар менен дорогое наслаждение да, короче. $1000, анын чоңдугу канча? $1000 эмес, миллион. Ой, $1 миллион. $1 миллион тегерегинде, мисалы тагырагасы. МРТ дегенде адамдын МРТси бир килеген бир бөлмөдө, бөлмө эмес. Адам түшчү жагы бир бөлмө жак, анан аппарат өзү чоң. Ал эми чычкандардыкын өзүнө кичинекей болгондо ушул бөлмөчөлүк да аппарат өзүчө.
жарым бөлмөчөлүк аппарат МРТ. $1 миллион. Ошо ол аппарат балким арзаныраак турат да, бирок айтчу нерсе мүмкүнчүлүгү жеткилет экен. Сен ал көп университеттер өзүнө кыйын деп тура келет. Албетте, ошондой жабдыктар болгондугу үчүн окуучулар өнүгөт ал жерде. Туурабы? Андай жабдык болбосо өнүкпөйсүң да. Жөнүгөсүң да. Кыйын. Кыйын. Мындай да бизде баягы Союздан калган бир түшүнүк бар эмеспи? Өткөндө министрликке бардык да. Биздин 2 окуучубуз коло медаль алды го Жабыткалдан. Силер жөнөкөй мектептин окуучусуңар да. Десем, ооба дейт. Жөнөкөй ата эненин балдарсыңар да. Жөнөкөй үйлөнөсүңар да депчи мындай. Эми өзү десем, бир ишенип алган жомокко ошол жомок тастыкталып, анан башкаларга да ошону таңуулагысы келип атат да. Жөнөкөй үйлөнүп баласы, жөнөкөй мектепте окуп эле, жөнөкөй даярданып эле, жөнөкөй мугалим менен анан чоң ийгиликти багындырды дегенчи. Ушул баягы жомок экенин элдерге түшүндүргүм келет да. Себеп дегенде, эгерде жакшы шарт болбосо, мугалим мыкты болбосо, тура айтамбы, анан аны шыктандыра турчу жакшы бир чөйрө болбосо, бала өнүкпөйт да. Ал сөз бар го кыргыздарда. Бала болор бала богунан дейт го. Бирок албетте тагдыр бар, Кудайдан насып, бирок маселеде мисалы өтө түшүмдүү бир арпа буудайды деле асфальттын үстүнө чачып берсең кечирип койду. Ошо. Мисалы айрыкча өзүм лицейде окугандыктан бизде бир эле мисал өзгөчөлүк болду деп айтам. Мисалы билим башка маселе да, билим сапат, анын тиешеси эле жок. Окуган деле окуган, бирок маселеде алдыга карай болгон умтулуп көрсөтө билүү. Ар бир лицейдин мага чейинки бүтүрүп кеткен окуучулар, бакелер, эрежелер, олимпиадисттер, чечкеңдер көрүп атып, мындай бир чети жыл сайын көрөсүң, күнүгө сүрөт плакат илинип турганчы, көзүң көт бир чети. Значит, ал плакат үстүдө илинип турат, сен астыдасың. Сен үстүдөн карап атканда болчу, 4 жыл бою көрөсүң. Анан ошону көздөй умтуласың да. Анан алдыга карай, анан албетте макул, бала өзү умтулса маселе жок. Жашоонун тагы эми специалистмин, бирок жеке тажрыйбамда мүмкүнчүлүк болбосо татал. Мисалы биз өзүм химия олимпиадага болгондо, олимпиада дүйнөлүккө даярданып атканда, СУ даярданып атканда, айрыкча дүйнөлүккө келгенде, биздин балдар, мен өзүмө тең балдар, өзүмө чоң балдар дүйнөлүккө барганда теориядан алтын аларлык деңгээли бар да, балыч, алтын, күмүш алганда тең. Бирок практика келгенде эле жок да. Себеби ооба. Себеби ал жактагы практика кылчу нерсе биздеги колбо менен куйралаштырып турган нерсе эмес, же пипетка менен титрование кыл деген нерсе эмес да. Ал жакта бир изилдөөчүлүккө окшош бир нерсе да. Биздикилер барып эле аялан түшкөн балдар шаардан да таң калгандай эле калып кете берет экен. Өзүм бир жолу ковид маалында, башталаган маалында бир Московский олимпиада бар, адашпасам билсеңиз керек балким. Менделеевпи? Жок, Московский олимпиада деген бар. Городской, Бишкектен качып, биз Оштон аттан качып калдык. Онлайн болуп калды, анан лабораторияга келип калды. Таппай Ошто же Бишкекте же акыры адашпасам Silk Road, верхний жал жакта тап мектепте бар болчу. Ал жакта да мындай зорго илешкендер тапкансың да. Анан болбосо, мисалы ал жакта сурап жаткан нерседеги лабораториялар өзү болуш керек, кылып жүргөндөй болушуң керек. Бирок биз өмүрүңдө биринчи иш кармагандай болчу. Өмүрүңдө биринчи жолу кармаган эч нерсе жасай албайсың. Билсең дагы колуң титиреп эле башкасы кыла албайт экенсиң. Жанагыча, ушул эстеп кеттим да. Кээ бир Кыргызстанда кээ бир адамдар бул эмдөө вакцинация бар го, ошого каршы болушат эмеспи? Баланын эми мындай ушундай десем, чындыктан алыс аргументтер уктум. Бирөө айтат да, адам баланын иманына таасир этет депчи. Мен аябай күлкүм келди ичимден. Вакцина деген эмне? Вакцина деген өлүп калган же болбосо өлөйүн деп калган эле бир оору да. Туурабы? Анан организманы өлтүрөт, иммундук система өлтүрүп туруп, база даныкка киргизип коет. Ушундай вирус болгондо ушинтип талкалап өлтүрүшүбүз керек деп. Туурабы ушундай эми сен химиксиң да. Мен айткан туурабы? Бир чет ошол вакцинанын бир максаты ошол. Вакцина ушул да. Кийин ал оору менен оорубай каласың да. Жанагы бир жерден окугам, чума беле же ушуга окшогон бир тез жайылып, анан адамдарды кырып өлтүргөн бир оору да, оору түрү. Ал оору менен бир жолу ооруган киши кийин ооручу эмес экен да. Ушуну байкап калышат. Анан адамдарды атайлап денесин күчтүү кылып, жакшы тамактандырып туруп, анан оорутуп, айыктырганга аракет кылып калышат экен да. Бул вакцинанын башталышы болчу экен да, көрсөчү. Анан мага бир айтып атпайбы? Ушул вакциналарды көрүп, анайсен сынап анализдей турчу Кыргызстанда лабораториялар жок. Не дейт? Кыргызстанда аны эч ким сынай албайт экен деп атпайбы? Аны мен айттым, айланайын үчүгүм, Кыргызстанда физикадан олимпиадага даярдай турчу жабдыктар жок. Сен жанагы вакцинанын күчүн өлчөй турчу жабдык барбы дейсиң деп, ушундай да? Мисалы олимпиадага келгенде
3 жыл болуп өткөн, бирок окуштар менен иштешем, сабак өтөм, же жардамдашам. Анан мисалы башка мамлекеттердин олимпиадаларын практически суроолорун карасаң, бир кызык бир нерсе, татаалдуу өзүнчө процесстер болот. Биздикиде титирование же болбосо там мындайча айтканда колдогу болгон нерседен албетте көбүнчө суроону татаалашпайт, теория барып теорияга эле такалып калат. Кайра эле теория. Мына процесс кылып отурбайсың. Мисалы кээ суроо бар го, албетте бардыгы эмес, бирок практикасын кылбай туруп эле жазып чыгарып кетип калсаң болот. Ошондой. Көбүнчө басым ошол болгон. Мисалы мен 2021 же 20-жылы киргенде бир айтканда алма башка нерселердин үстүнөн титирование бирдеке кылган болчу. Кайсы түскө эртерээк чыгат болчу. Анын сен ичиндеги составты билесиң да, жөн элечи. Титирование деген эмне болуп калат? Титирование дегенде үстүдөн астыгары бир тамчылап турат. Ошондой болуп эле аны керек суроолорду карабай туруп эле чыгарып кое турганчалык деңгээли бар да. Албетте азыр бир аз татаалашып эме болчу, бирок негизи алып турсак, башка мамлекеттерге салыштырмалуу бир аз аксайт экен. Буюрса бирок ошол жолдо өнүгүү жолунда. Албетте бул өнүгөт сөзсүз. Бул убакыт маселеси да. Убакыт маселеси. Кийинки суроо, мисалы кайра эле биздин элде бардык нерсени өкмөттөн күтө берет, бийликтен күтө берет. Болбосо тойлорго канча акча кетип атат. Бузулайын деп калган тамын 5 жылдан кийин бузула турган там, бирок бир той бериш үчүн баягы бардыгын ремонттойт. Айтамбы, Россияга барып 1 жыл 2 жыл иштейт дагы баягысын ремонттойт, той берет, анан кайра Россияга кетет. Мындай мен эми өзүм эле жөнөкөй үйлөнүп аласың, бирок ушул нерсени таптакыр түшүнө албайм да. Анан кайра эле мен өзүм деле той бериш үчүн мен деле там бүт көргөм да, негизичи. Эми баягы коомуң кандай болсо өзүң да ошондой болосуң да. Анан кандай дейм, бардык нерсени өкмөттөн күтө берет. Эмне себептен өкмөт каржылабайт? Анан эмне себептен өкмөт ушун баарын куруп бербейт дей берет го. Бирок менин оюм батышта ошо өнүккөн өлкөлөрдө баягы меценатство деп коет эмеспи? Ишкерлердин жардам бергени, жеке ишкерлердин жардам берген роль аябай чоң го. Ушул нерсени сен канчалык деңгээлде байкадың? Сен окуп аткан мисалы Түштүк Кореядачы. Ал жерде толугу менен өкмөт көтөрө берет. Бул жоопторун көбүнчө өзүм жеке тажрыйбамдан, албетте чоң артындагы багажым жок, 20 жылдык тажрыйбамдан. Мамлекеттин күтүү дегенде бир сөз уктум эле чоң байкелерден, бизнесмендерден, башка чет өлкөлөрдөн. Мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылдым деген суроого басым жаса депчи. Ошо. Мен бул ушул нерсе мага аябай жагат да. Себеп дегенде, мисалы Америкада бир чоң бир жанагы жаныбарлар өзүнчө жашап жүргөн жерди эмне деп койчу эле? Зоопарк же заповедник. Заповедник. Чоң бир заповедник экен да. Кире беришинде мынтип жазылып турат дейт. Баланча үй бүлөнүн атынан эл колдонуусуна курулган заповедник депчи. Бүт жазып койгон да. Ошол боюнча агай. Мен азыр сыртта окуу жерлеримде, Гонконгдо окудум, Кореяда да окуп жатам. Көптөгөн имараттар бар да, кампустун өзүндө. Мисалы азыркы мен окуп жаткан КСТ 3 кампусу бар. Сеулдун өзүндө бизнес мектеби. Андан соң менин шаарымда 2 кампус. Негизи кампусунун аянты 140 гектар. Өзү эле бир шаар да. Ар бир имараттын өзүнүн ачканда нумеровкасы бар, там N1, N2 деп. Бирок негизги чыныгы аты ар бир имараттын өзүнүн корейче аты бар, адамдардын аты бар. Эмне дегенде ошондой, эмне атым эсте калсын, же тагы же жардам берейин деп туруп, толтура спонсорлор, бүтүрүүчүлөр, жадабасы башкалар эле, жадабасы балким тиешеси жок адам болуп, бирок кийин келечеги болуп, иштер жүрүшүп, мен атыман деп белек бергендер да көп бар. Ошо. Өзүнүн атынан мисалы жадабасы бир гана имарат эмес, кабинеттердин аттарына дагы салым кошкондордун атын илип турат да. Бул кабинет бул адамдын атында, бул ушул адамдын атында депчи. Ооба. Ушул нерсени мындай эми акыркы учурларда 10 жылдык, 20 жылдык дегендерде жакшы бир жөрөлүгү башталды. Кабинет куруп берип атышат, жанагы интерактивдик такталарын алып берип атышат. Ушул нерсе менин оюмча дагы чоңоюш керек да. Чоңоюш керек. Себеп дегенде мына ишкерлер көп тааныш ишкерлерим бар да. Ушундай жардам беришет. Студенттерге жардам берет, жетим нерселерге, муктаждарга жардам беришет. Көпчүлүк айтат да. Мен берген сайын Кудай мага берет депчи. Туурабы? Бир окуя мен Кудай менен жарыштым дейт да. Кандай жарыш десе, ким көп берет экен депчи. Ал мага берди, мен бердим. Аягында баары утулам деди. Чул аз утулуп атам. Ушундай мен баягы илгери мен эми сапатта окудук, сапатта иштебедик. Ушундай сапатка жардам бериш керек десе мен жиним келчү, контракт болуп атпайбы? Силер контракт алып атасыңар, дагы да элдерден жардам аласыңар. Мындайчы деп түшүнчү эмесмин да.
жардамды жөнөкөй мектептерге бериш керек деп ойлочумун менчи. Көрсө мындай экен да. Көрсө, мисалы бир жакшы бир күчтүү бир мектеп бар, контракты кымбат. Анан ал жерге кызыктар ата-энелер балаларын алып келет экен да. Кызыктар. Мен баламды өнүктүрөм деп, мисалы үчүн тойду берип бүткөн, машинаны алган, тамды салып койгон, эч кимге эч нерсе далилдей турчу, көрсөтө турчу эч нерсеси калбай калганын эми баламды окутам дейт да, анан ошондой мектептерде окуйм деген балдардын саны көбүрөөк экен да. Туурабы? Мисалы сен Кембриджге барып сабак өт, Сапаттын олимпиадалык борборуна сабак өт, 61-ге сабак өт, 5-гимназияга сабак өт, анан Оштун Кара Суу районун билесиң да. Бир кезде эң акыркы район болчу. Кыргызстан боюнча аз билбейм, аз көтөрүлдү го дейм. Аз көтөрүп калса керек. Өткөндө ошол жакка да өтүп азыр эң акыркы Геминде уктум го дейм, калп кетпесем. Эми Геминге барып туруп, Геминдин айылындагы мектепке сабак өтчүмүн. Окуучулардын айырмасын билесиң. Илгери мен бекер кыдырчумун Кыргызстан, мисалы үчүн Баткендин кадам жайынан чалып туруп, улук Баткендин кадам жайына чакырды менчи, чакырып бардым. Барсам 5 мүнөт эле сөз берип койчу. Көрсө, коллегияга чакырып коюп туруп, анан ошол жердеги директор өзүн көрсөтүш үчүн эле мени чакырып коюптур. Барып чалсам албайт телефон. Мектебине бар. Мектебине барсам, эртеңкиге жылып кетти. Бир күнгө жылып кетиптир. Телефон албай коюп атпай. Кайра чалбайт. Элестетип алсаң. Мен билет алып алып учуп баргам. Анан бир күндөн кийинки билет алып койгом, машинамды аэропортко, парковкага токтотуп койгом, платный парковкага токтотуп койгом. Эртеси күнгө жылып кетти деди. Анан мейлди, анан билетимди жылдырдым. Жылдырып туруп анан сөз берилди, чыгып туруп сүйлөсөм. Улукбек мырза, убакыт бүттү деп туруп. Токтоп койгом. 5 мүнөткө элестет. Эми сен ал жерге деген нары бери билет алдың, билет арзан эмес. Сен платный парковкага токтотуп атасың, билетиңди дагы жылдырдың, анан 5 мүнөт сөз берип. Эми ушундай окуялар көп болбосо дагы мындай жетишерлик эле башымдан өткөн да. Дагы бир жолу а кезде Гапур Мадаминов жөнүндө сериал тартып элек болчу. Гапур Мадаминовдун гимназиясына барып, алай экөөбүз таанышып, ай мени жылуу кабыл алды. Ай мен колдон келишип учурашып кетейин деп үлгүрбөй атам азыр. Анан окуучулардын, олимпиадник окуучулардын топтоп берип, балдар олимпиадага кандай даярданыш керек деп менден суроо берип, анан баягы окуучулар суроо берип, көрсө баягы азыр мен Акыл эмгек маданиятын китебин окуп атам, сериалын көрбөдүк да. Ошол жердеги ыкмалардын баардыгын ошондо жасаган болчу. Сынчыл ой жүгүртүү деген бар эмеспи? Эшикке узатып мен анан макул инем жакшы бар деп анан кучактап мени узаткан да. Анан мен сериал чыккандан кийин түшүнүп атпайм, бул өзүнүн жаш кезинде мени салыштырган болсо керек деп ойлоп койдум да. Анан чыктым, Гапур Мадаминов мектебине чыгып туруп, Лейлектин районосуна чалдым. Министрликтин меморандум бар да, меморандумда мектеп мугалимдерин бекер окутабыз деп келишкенбиз да. Анан семинарлар бекер өтөбүз деп ушинтип келишкен болчубуз. Чалдым. Саламатсызбы, ушундай мырза. Анан Лейлекке барып, ушундай меморандум негизинде олимпиада боюнча, ОРТ даярдык боюнча бекер бир семинар өтүп кетейин дедим беле десем. Сен мага ал меморандум эмес, азыркы кат менен кел мага министрликтен дейт го. Баягы телефондончу ушундай да. Анан айттым, агай, бул деген меморандум бар. Эгерде почтаңызды ачсаңыз, сизге министрликтен кат келген, сунуш каты келген. Ошол каттын негизинде топтоп берсеңиз, мен 1-2 саат түшүндүрүп кетейин, мен азыр Лейлекти кыдырып жүргөм десем. Жок, сен мага айттың го, азыркы катың менен кел, аның мага жарабайт дейт го. Баягычы. Районоч, анан жаман жиним келип турам. Мынтип, сиз мындай түшүнбөйт окшойсуз. Сиз экөөбүз башка деңгээлде башкача сүйлөшөбүз. Шашпаңыз деп койдум да. Анан кийин 1 сааттан чалып турдум. Улукбек деп анан кийин жакшы сүйлөштү да. Кел депчи. Карайсың, ушундай да баягы. Мен ушул нерсени байкадым. Бекер болгонду барктабайт. Өзүң эшигин түбүнө барсаң, сени тебелеп тепстейт. Анан канчалык кымбат болсо, ошончолук мисалы баалуу деп эсептейт экен да. Биз олимпиадага айрыкча даярдыктан суроо окуучулар менен иштешип аттыктан, анан мугалимдер окуучулардан бир окуучу суроо берип калды да. Кыйналып көп китеп окусак, анан даярдансак, барсаң билбеген темаң келип калат дейт. Анан шеригим бар эле, бай эле Абдыкенов дейт.
айттык да токтоп туруңуздар, эми бир сөзгө маани берсек, көп деген сөзгө маани берсек депчи. Көп деген канчалык көп? Мектептен эле бир 200 беттик баракчасыбы же баракча, сөз китеп нерседе баракча же чындап көппү депчи. Анан маселе дагы олимпиадада инвестициячы көп ушу жарым жыл даярданып бир айда жетишти депчи. Мисалы биз 7 класстан баштап 10 класска чейин баш көтөрбөй өзүңүз билесиз, таптайсың да. 4 жыл үндөбөй чоңдор кеткичекти өзүң таптап аласың. Анан мисалы олимпиада сборлор бар, мисалы биз МГУдан профессор чакырып, сырттан мугалим чакырдык да. Бир жумага чакыруу үчүн 20дай балада топтолуп, ар биринен 300-500 доллардан төлөчүбүз аларынча. Барып келишин, аларым сыйлашың керек, жаткан жерин, тамак ашын бүт көтөрүп, өзүбүздөн барып ал жакта жашап. Анан адамдар анан сабагын ушунча саат айтсаң эле ошондой. Азыр араса түшүнгөндөр да бар экен. Бир аз олимпиада даярдык, айрыкча мугалимдерчи. Мисалы бир агай бар, карасаң мурун сизге да атайлап кыш жайына келип кетип окуп, азыр кышта да бир аз иштештик. Канча айтсаң да албетте асман сурабайсың. Жөн гана түшүндүрөсүң. Бул бекер нерсени өтсөң дагы көп адам тогутуп өткөн. Ушу шеригим экөөбүз ал окшорго сабак өтөттү, мен мугалимдикке сабаттым. Ал окшорго арзаныраак өтөттү. Окшор ошондой маани кылат. Эптеп келип, кеч калып, агайды кайра күттүрүп, түшүнбөй. Анан мугалимдерге айтасың кымбатыраак десең, алар кичине болсо да мындай олуттураак даярданышат. Маселеден да сөзсүз кымбат дегенде өзүң акча түшүндөгү согуш эмес албетте. Италия менен барып келиш билеттер менен 100 миңден ашып кетет да азыркычы. Артынан эми рахмат көтөрүп берип аткандан чоң. Ошо да. Ушул нерсени мындай калың журтка түшүндүрүп жеткириш керек болуп да. Биздин маселебиз ошол да, мындай. Кандай десем, буну бекер деле алып койсо болот. Мен ата энелерге айтам, силер бекер деле балаңарды өнүктүрсүң. Кантип өнүгөсүң? YouTube'да ачасың. Өзүң үйрөнөсүң, үйрөнгөнүңдү балаңа үйрөтө бересиң. Бирок аны үйрөнгөнү ага убакыт коротобу? Айтамбы? Бул кайра эле бекер болбой калып атпайбы? Ал иштеп барып акча таба турчу убактысында өзү окуп туруп баласын үйрөтө турган болсо, убакыт кетип атпайбы? Убакыт барабар акча болуп атпайбы? Баягы дагы бир нерседе кайра эле Союздан калган салт, байлар жаман. Анан кийин билим деген бекер болуш керек деп бээге орнуп калган да. Айтам да. Ошол маселеден агай, мисалы өзүм Кореяда көп жүрдүм, аз жүрөм, анан башка Кыргызстанда эле айыл чапалар мектептерге барып кызмат кылып аткан көп байкайсың. Байларды албетте бардыгы эмес арасында жаман көрүшөт. Ушунча көп бай адамдар бар, Кудайга шүкүр Кыргызстан мисалы ишкер байкелер, таксырлар башкалар өтө көп чоң кызмат кылышат да. Элине тууган урук, эң баштапкы тууган уругуна катуу кызмат кылышат. Жарамешет окутушат, анан мына чыкканда о байлардын жакшы качан болот, башкалардын астына апарып акча таштап койгондой экен да. Тууган анчалык эмес да дейсиң да. Алар деле баарды ушу сиз айткандай элесип алып койгон, бай жаман деп. Бай жаман деген мээлерин отурукташып калган. Анан баягы частный жеке мектептердин баардыгы жөн эле бизнес, булар окутпайт, анан жөн эле акча ала берет деген түшүнүк бар го мындай. Жөнөкөй кандай чыкчу бала жөнөкөй мектептен чыгат деген ушундай артта калып калган түшүнүктөр бар да. Булчу эми мына статистика сен кара, сен азыр Түштүк Кореяда окуп атасың. Эми суроо ошол КСте жөнөкөй айылдын мектебиндеги канча окуучу окуйт? КС Кыргызстандан барбы? Кыргызстандан лицеисттер көбү. Ошо да. Бир кыз бар, Айзерек деп атып, ал кызылкайдан, бирок ал деле бир мындай илешип жүргөн, көп нерсени көргөн кыз да, ал дос жарынан же өзү деле кызыгып, ата энеси өтө көп шарт түзүп берет ага. Мисалы ошол. Калганыбыз көпчүлүк лицейбиз. 13-14 окуучу бар. Баары лицей да, баары лицей, анан баардыгы олимпиадник. Ооба. Айтамбы? Ооба. Олимпиадник эмес, жок, мен билгенден олимпиада. Эки ушу Айзеректен кызыбыз, анан дагы бир Нузуп деген байке бар. Ошол экөө эле олимпиадник эместер, эки-үчөө эле. Калган бүттүгүбүз олимпиададан. Ошо. Мисалы олимпиададан азыркы эки бүтүрүүчү, үч бүтүрүүчү бар. Толуп бүтүргөн эки окуучулардын бирөөсү чоң байкелер. Бирөөсү Айзерет байке, ал Google, Лондондо Google'да, бирөөсү Дорон байке, ал дагы химик инженер катары, адашпасам. Дорон мякта жүрөт го дейм азыр. Адашпасам бул жакта. Кара Балтыда алтын боюнча иштейт. Ошо, Жандарбек, эми кийинки суроо, сенин оюңча эгерде ишкерлер Кореядагы, Түштүк Кореядагы, Америкадагы өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй имараттардан куруп берип, мисалы үчүн имаратка күчү жетпегендер кабинет куруп берип, мен силерге бердим, ушул жерден бир дагы бир нерсени айтайынчы. Жанагы сөзүм бүтпөй калды да, мындай болуп атпайбы? Баягы эмне деп ойлогом? Мамлекеттик мектептерге жардам бериш керек, жеке мектептерге таптакыр жардам бербеш керек деген түшүнүктө болчумун да менчи.
себеп дегенде жеке мектепте акча таап атпайбы деп ойлочумун. Көрсө ал кандай акча тапкан күнүдө эле мисалы жанагы сен айткандай жана МРТ кылыш үчүн мисалы үчүнчү $1 миллион. $1 миллион таппайт да. Табабы. Мисалы үчүн жеке мектеп канча жылда табат? Жок, Кыргызстанда кыйын ага. Ошону айтып атпайсыңбы? Ошону айтып атпайм. Ошон үчүн баягы эксперименталдык жабдыктарды алыш үчүн буну бир ишкерлер жардам бербесе, ал мектеп өнүкпөйт экен. Ал мектепке баягы мындай түшүнүк болуп атпайбы? Байдын баласы жаман, бай жаман, байдын баласы жаман, кедей жакшы, жөнөкөй мектепке жардам бериш керек, буга жардам бербеш керек деген түшүнүк болуп атпайбы? А бирок ушул деңгээлге ата энеси алып келди да, иштеди, тапты, анан эмгек кылып баягы тоюн берип бүтүп, машинасын алып бүтүп, тамын куруп бүтүп, анан кийин баласын окутам деп турган $10,000 мектепте баласын окутуп атат да. Ошол фундаменти күчтүү болуп келген баланы сен нары учурат экенсиң да көрсөтчү. Ошол жерге жана жабдыктарды алып берсеңчи. Туурабы? Эми бул эмне? Жөнөкөй мектептерди таштап коюу деген сөзгө келбейт. Бирок бул бала бияка көтөрүлүш керек, а бул бала болсо учуш керек да. Туурабы? Анткени ошончо салымды инвестицияны көрүп, ошончо фундамент курулуп келген бала бир Илон Маск чыксачы. Бир Илон Маск же болбосо бир Билл Гейтс же болбосо бир Марк Цукерберг чыкса эле, мисалы Билл Гейтстин тапкан акчасы Кыргызстанды гүлдөтүп салмак да. Туурабы? Эми мисалы айтканда, албетте тагдыр деген бар да. Ооба, тагдыр, бирок биз бана адам үчүн себептерге туктансак, демек жакшы шарт, жакшы билим, жакшы сапат. Бул себептерден улам болуп кетүүнүн ачканда биздин жаргом айтканда болуп кетүүнүн жолунун себептери экен да, сөзсүз. Ооба. Алма туш, озмо туш кечиресе бул жакта эмес, наркы жакта экен. Ушул да анан монтеле беришет бизгечи. Мен баягы илгери арзан, бекер аябай көп оюштурдум да, өзүмдүн акчама кыдырып Кыргызстанча барып айтып бердим жанагы окуялар. Мен ата энени чогултасың, ата энени чогултуп түшүндүрүп берип атсам, монтип отурушат го мындай. Бул Бишкектен келип алып эмне кыйын болуп атат деген сыяктуучу. Анан кийин эсимде жок, бир да киши блокнотун алып алып, дептерин алып алып, мен айткан сөздөрдү жазган бир да жолу болгон эмес. Биринчи жолу качан болду айтайынбы? Биринчи жолу нарындан болду. Эмгекчил деген айылга чакырышты, 10.000 сом төлөп чакырышкан биз. Платный кылып койдук да, 10.000 сом. Түндүк 10.000 сом, түштүк 15.000 сом бүттү. Анан дептерлерин ачып алган баарчы. Дептерин ачып жазып атышат. Анан пайдалуу болду, аябай пайдалуу болду дейт го. Бир şey ошол экен. Ушундай экен. Мисалы агай, сиз да агай, сиз башка жашыңыз чоң болуп, бир азыбызды сыйлайт да. Мен барганда өлдү да депчи. Мен барганда албетте ага барып жашоону үйрөтпөйм да. Жашоону кантип убакытта табыш, кантип окуучу табыш керек деп ойлойм. Ал сөзгө мен өзүм жаш баламын, бирок менин айтчу нерсе, мен барып химия жөнүндө сүйлөшөм, же окуу жайга тапшыруу жөнүндө. Окуу жайын кантип бүтүрүштү айтпайм мен, өзүм зор болуп жатты. Эми аралашып атам. Мен окуу жайга тапшыруу процесси же олимпиадага даярдануу процессинде да. Анан барсаң мындай сен ушу бала мени үйрөтө беле дегендей болчу. Анан көп башында макул деп үндөбөй барып сүйлөйсүң, акырына келет дагы рахмат дейт да кайрачы. Мисалы сөөнү айрыкча химияны өзүм химия айтып баштаганда көп айрыкча жөнөкөйлөрүнчө балки мурун эле ушу университет маны 1-2 китепти окугандыр, балки азыр окугандыр да келчи улантып. Ушу илгерки Будуржак дегендер калып кеткен Хомченко башкаларды каратат да. Ал деле жакшы макул база, бирок ал жетичкастын базасы дейсиң да. Же болбосо там НЦТны окутуп алып туруп асманын кыдыргандай айтат да. НЦТ бул бир чай менен бүтүрө турган иш. Жанагычы монтет го. Баягы бизге жөнөтөт да, олимпиадага даярдаганына монтет да. Мен бул баланы бир жыл аябай катуу даярдангам дейт да. Анан мен айтам, ой эже, сиздин балаңыз олимпиаданын башында десем деле болбойт. Бул аябай мектептин кыйын окуучусу, аябай тың. А мен деген илгери деген республикага чейин чыгып жүргөм убагында деп айтат да эми. Ошону тактабаш керек экен. Чыгып илештиңби же жөн чыгып жүргөм деп айтат. Анан эми биз буну бат эле мындай түшүндүрсөң, бат эле бул бала түшүнүп кетет. Бат аябай бат кабыл алат деп айтат. Анан мен билем да. Ал бала каякта экенинчи, кайсы деңгээли каякта экенинчи, сен айткандай эле баягы НЦТ менен жок ашып кетсе 100дөй суроо чыгарган. Эң тим эле кыйын деген 100 маселе иштеген. 100 маселе иштеп алып анан кийин келип туруп 1 ай даярданып коюп туруп республикадан орун алып калам деп берет элесизби? Анан мен айтам, ой эже, менин бир окуучум 8-класста бүткөн кезде 3500 маселе иштеп болгон. Элестетип атасың ба? Ошондой 8-класста бүткөндө 3500 маселе иштеп болгон. А бул болсо
11 класска келгенде 100 маселе иштегенде, анан экөөнүн айырмасы бирөөнүкү тиякта, бирөөнүкү маякта болуп атпайбы? Туурабы? Ошол боюнча мисалы олимпиада как раз семинарга барып атканда мектептер кызмат кылганда олимпиаданын астына барып калдым да. Бирок ошо олимпиада жөнүндө суроолор иштедим, канча суроо иштеген айтам да айрыкча. Олимпиада барганда өзүңүз байкайсыз, лицейдин окуучулардын элдин баары жаман көрөт. Булар келип бирди алып кетерет дейт. Анан жаман көрөт, жаман көрөт. айттым да, туугандар, сен кылган эмгегиң менен анын кылган эмгеги бул теңелбей турган нерсе да. Мисалы мен өзүм жеке олимпиаданы меркези олимпиада центрибизде Мунарбек агай деген азыр жолугушуп келди анан. Мен жана 4 окуучу элек. Менден башка 3 окуучу. Камил күмүш албадыбы дүйнөдөн, 2 Камил, анан бир Нурсултан. 3 тең медали бар. Менделеевден да, Айкодон да. Мынчканда ол 3 Кыргызстан химиянын тарыхында күчтүү адамдар да. Анан ошол адамдар мисалы бизге чыгарганда 7-8 класска чейин 11 базасын бүтүргөн болчубуз. Бүтүрдү дегенде мынчкында чучугуна чейин бүтүргөн да. Андан соң университеттеги суроолор деңгел. Мисалы мен университетте 1-2 химиядан сабак алганда, ошол окуткан сабакты мисалы химиядан, физика химиядан Эткинс, Петруши деген китептер бар. Соломонс органикадан ошол багып китептер. Мындайча айтканда дагы томдор китептер. Анан Айкодон азыр канча 70 жылга жок, канча жыл болуп калды билбейм. 70 50 жыл тегерегинде, 50-70 жыл болуп калды. 60 тегерек. Ошончо жыл чыкты. Ар жылы химиядан айрыкча жакшы жери, мисалы майда олимпиада болсо, сентябрда даярдык суроолор 70 суроо чыгат, 70-100 суроо чыгарып коет. Олимпиадада 10 суроо келет. Ошол байланыш темада. Эми 60 жылга эле көбөйтүң ошону. Даярдык 60 суроодон орточо эсептен. Анан кийин анда дагы 10 суроо, 70 суроону өнөр деңгээлдеги татаал суроолор. Ошолор. Анан Менделеевдин, илгертен берки суроолор. Анан даярданган. Ал жөн олимпиадада. Биз Американыкында, всероссийский олимпиада, московский, башка да Кытайдыкын бир ачып көрдүк, куруп калганбыз. Ал мен азыр китептердин окуу жөнүндө да айтып атам, суроо иштешин сен китептерди ачаалап бүтүрүшүң керек да. Тоң. Ошону бүтүргөн окуучуга бир ай эле НЦТнын китебин каралган окуучу келип туруп, алган мугалимдер. Арча мен 9 класста ушул Карабалты лицейинин отуна катышып, ушул мектепте тапшыргам олимпиаданычы. Мен 9 класста 3-чү болгом, 1-2 башка Токмок лицейлеринин байкелери эжеде болгон, анан эшикте чыгуу мугалимдер бул жакта дагы лицеисттер Турки понаехали депчи. Булар бирдеке кылган, анан жек көрүшөт, таанып элечи. Буларды сатып алган. Бул болсо, мисалы олимпиада 10-11 класста алат, ол окуучу 7ден баштап сабактан бошотсо рахмат. Кийин бошотот да, ача бошоткуч деңгээлге чейин сабактан чыгып, түнү даярданып, эртеси даярданып, убакытты нерсе сарптаган да. Дагы күнүнө 1 айда 2 саат окуп алып туруп анан. Ошондой. Бул ошол дагы бир чоң көйгөй, бул ичтарлыкта. Мисалы бирөөнүн эмгегин баалап, сен азаматсың, сен ушунча эмгек кылып турсуң, сен татыктуу экенсиң деген айткан эрдик жок. Туурабы же тура эмеспи? Эми өсүп баштады. Бар, албетте бар, бирок дээрлик андай маданият жок. Барбы? Азыраак. Эми сен мындай маданияттуу болуп азыраак деп атпайсыңбы? Мен бул чөйрөдө канча жыл убакыттан бери аралашып жүргөндүгүм үчүн аябай эле аз да. Мисалы биз Бишкектеги бир мектепти даярдап, ал жерден 2 окуучу орун алды да. 2 окуучу орун алганда, ал мектепте аябай көп мугалим бар. 3 киши куттуктады го дейм. 3 киши куттуктады. Элестетип атасың да. Жамаатта бир 100дөй мугалим болсо, калпайтпайм, 100 кишиден 3 куттуктады. Бул эми аябай эле туура эмес да. Эми аны куттуктаганын кереги жок. Мен эчтеке болгон жокмун. Куттуктабаса деле эч нерсе болбойм. Айткым келген нерсе анекдот болду да. Билесиң да. Анекдот бар го. Казанга тозокто казанга залып алып кайнатат ачып кеткен деп. Кыргыздарды, орустарды, еврейлерди кайнатат эмеспи? Анан еврейлерди кайнаган жерде бардыгы толтура кароолчулар бар экен. Бири-биринде түртө берет экен да. Бирөө көтөрүлүп барса түртөлө көтөрөт экен. Орустардыкына анча-мынча кароолчу жүрөт. Кээде бири-бирине жардам берип коет. Кыргыздарда бирөө да жок, бирөө чыгып калса тартып берет депчи. Ушул анекдотто казактарга айтып берсем, чөнтүп, сен плагиат. Бул казактар жөнүндө болчу депчи. Анан ушул анекдотто чындык бар. Биз арабыздан бирөө ийгиликке жетип атса көрө албайбыз. Туурабы? Жакшы ойдон үмүт кылбайт, болуп кетсе мурдады же баса калды бирдеке. Бирөө мисалы үчүн байып кетсе жеди. Эгерде булчуңдары чоңоюп кетсе, стероид, химияны колдонуп атат, протеин ичип атат. Айтамбы? Анан жакшы, эгерде жакшы окуп атса, бул ботаник же болбосо ата-энесинен коркот. Анан дагы бирдемке. Айтамбы? Ушул сыяктуу да, мен бул нерсени чет элдеги адамдар менен сүйлөшөсүң, америкалыктар менен сүйлөшөсүң, орустар менен сүйлөшөсүң. Анан
ал жерде комплимент айтуу, бирөөнүн ийгилигин сүйдөө билүү дегенди мен көбүрөөк байкагам да. Сен ошол нерсени байкадыңбы же көп байкаган жоксуңбу? Сыртта жүргөндө агай устаздардын бир сөзү эсиме түшкөн эле. Мусулман эмес өлкөгө барып, исламды көрдүм, мусулманды көрбөдүм деп. Мусулман өлкөгө барып, исламды көрбөдүм, мусулмандарды көрдүм. Албетте Кыргызстанда да өнүгүп атат, бирок сыртта мисалы айрыкча Кореяда жүргөндө мышыңызды пышыңызда деп айткан да мышыңыз. Ар ким албетте анын дагы өзүнүн плюс минустары бар. Жакшы жагын айтып баштасак, адамдар сылыктыгы өтө таасир берет. Жадаса итаат маселе, баш ийүүдөчү. Бизде мисалы агай кичине эле мисалы баш шефиң мисалы жашы кичинекей же тең болуп калса ким элең дейт го. Же кичинераак болуп калса, сен мага айтчу элең депчи. Ал жакта жашы кызы эгерде чоң болду. Анан албетте иш кандай процесстүүлүктө кандай буйрук берсе, баш ийип болду. Лаббай деп туруп иш аткаргандар бар. Албетте бул деген мекеме өнүгүш үчүнчү баш ийбай маанилүү да. Могу акыркы учурда мен кайдзенди окуп атам. Кайдзенди окуп Японияга мен ушундай ашык болуп калдым да. Менин кыялым жанагы ушу япондордо топ менеджерлерди круизге алып кетет экен. Чоң лайнердечи. Алып кетет экен дагы 10 күндүк, 15 күндүк семинарлар болот экен. Кайдзен семинарлар. Кайдзен семинарлар анан сертификаттар берет экен да. Канча саат ушу кайдзен семинарга катышты деген өзүнчө бир рейтинг кетет. Ишкерлердин баягы иштеген адамдар, сотрудниктердин. Анан күн сайын бир кадамдан алдыга жылуу, бир кадамдан алдыга жылуу, күн сайын бир кадамдан алдыга жылуу. 100 анан өчүп калып 2-3 күн гана кайранда эмес. Бир кадамдан алдыга жылуу, улам сайын баягы күн сайын жашооң оңдоо. Анан мисалы бир чоң мекеме иштеп атсачы, ар бир адам бир механизмде бир болт сыяктуу да, бир болт, бирөө дөңгөлөк, анан дагы бирөө жанагы мондай жанагы зубчатый дөңгөлөк деген сыяктуу чымтык анан ар бирөө мындай өзүнүн ишин таатырат, бирөө иштебей калса бүт система иштебей калат. Анан ал жерде баягы жок да. Сен айткандай баягы өзүнүн билими менен, тажрыйбасы менен, өнөрү менен өйдөрөөк болуп калса, сен мага үйрөтөсүңбү деген сыяктуучу. Бирок анын бир дагы бир нерсе да, өзүн кесип койдум. Биз баягы сен деле бизде иштеп жүрдүң го, бизде иштеп жүрдүң, айылдарга жаш мугалимдер жөнөтөбүз. Силер эмне 19 жаштагы болгон бизге жөнөтпөйдүңөр? Тажрыйбасы көбүрөөк мугалимдерден жөнөтпөйсүңөр депчи. Мен сизде азыр жашым 20-да, 16 жашымда иштеп баштагам. 16-17 жашымда. Ошондо биринчи дегенде ОРТ сабак берген, башка мектепке. Өзүм 11-классмын. Башка 11-лерге анан сабак өтүп атканда атайлап костюмшундар кийип, сакалдар өсүп жүдөп барып, чоңураак көрүнүшүн. Ошо өтө окушларга. Сөйт экен анан чындап ошо жашынан келгенде бул мага эмне үйрөтөт деген бир аз албетте биз жашоону үйрөтпөймүн барыбызчы. Мен жаңы сураган нерсе биз айткандай, сизде мисалы химия, физиканы сурайт, мен ошого сенде кичинекей болсо тажрыйбаңызды бөлүшкөн. Албетте жанагы айттык го, мына 8 класс менин окуучум 3500 маселени чалып болмок атпайбы. Ал ушул жерден гарантия берем. Физикадан мугалимдердин Кыргызстан боюнча канча 1000 мугалим бар, физикадан кеминде бир 2000 мугалим бар да, эң аз. Болбосо бир 3000 чукул мугалим бар. Ошо 3000 чукул мугалимдин 2900-ü 3500 маселе чыгарган эмес. Жалпы айтамбы? Ошол. Чыгарган эмес. Анткени мугалимдерге сабак өтүп жүрөм мен. Мугалимдерге сабак өтөм. Мугалимдердин деңгээлин билем. Мен байкаганым эки нерсе да, эки оору бар мугалимдердин. Биринчиси текебердик. Өзүм билем дейт. Анан экинчиси таптакыр өнүккүсү келбейт. Туурабы? Мен ошону бир байкагам, сен ошто окуучулар мага жазышып калды эмес. Өзүнүн касып болуп атканда, мен ушундай ачканда, мен жарышчы адамдар мага жазып, жандар, алим сабак өтүп бересиңдер депчи. Болсо мен менен жарышат ертеңчи. Ама сен де башка мугалимдерге барат элем. Мен аларга барбай элем. Сен де бир барып көрүп, кийин барбаган аларгачы, 9-10 класстарга барганда. Алар өтүлгөн өтчү китептер, алар сабак деле өтпөйт. Китеп чыгып коет. Китеби деле илгерки СССРдин китептери да. Албетте ал фундаментке жакшы химия 100 жылда көп деле өзгөргөн жок. Бирок тууган жаңы нерселер чыгып баштады да. Айрыкча олимпиада келгенде агай, бизде олимпиадада суроо келсе, анын чыгаруу жолдору бар да, 2-3 эң аз дегенде 2-3 жол бар. А бизде кандай? Тома эмне берсе, кутты ушундай скриншот болуш керек. Айрыкча мисалы бизде олимпиададан лицейский мисалы биз англис тилдүү китептер окуган үчүн англис тилдүү программадан чыгарып калабыз да кедечи. Орусча дано, вопрос, анан чыгарбай калабыз. Башка жака кетип калган да. Реакциялар
Анан болсо бир эле жол, бир эле механизм, айрыкча физикадан ага. Бир суроонун көптөгөн түрүн чыгарса болот го. Ооба, Анан физикадан эң аз дегенде 2 вариант болот. Ошо ушу химия деле көбүнчө ошондой. Математикада көбүрөөк, математикада 8 вариант болот. Билесиз? Ар бир өзүнчө капталдан караганда чогуу чогуу. Анан ошондо айтсаң эле жок, скандалды. Бир жолу мен 10 класста олимпиадага кирип калдык, агайым экөөбүз бал бербей коюптур. Суроо туп-туура, жоо туп-туура. Бал бербейт. Неге дегенде сомуна туура келбей калыптыр. Эми экөөбүз жооптур, бирок бирдей келбей калыптыр. Карабайсыңбы, булчу. Бул деген мугалимдердин деңгээли ошончолук төмөн болуп атпайбы? Башка вариант менен чыгарыптыр. Сен бир сыйра окуп туруп, жообун карасаң, жоо туп-туура болуп атпайбы, туурабы? Жоо туп-туура болуп. Эгер ортодон мындай жаңылып, анан туура жоопко жетпей калган болсо дагы бир жөн. Айтамбы, ал олимпиаданын положениясында турат. Эгерде башка вариант, башка жол менен чыгарып жоо туура болсо, толук упай берилсин деген бар. Керек болсо олимпиаданын положениясын окуган эмес да. Адашпасам ошол жөнүндө бир скандал чыгып кетти, балга алып кеттиң да. Биринчиден баары бирчи. Биринчиде ордуна эле турам, бирок эч кандай бал салыштырбалуу керек болуп калды. Кийин балким рейтингге деп анан Бишкекте ошо химияны караган агайлар ошол маалда чалып калдым. Олимпиадага алып келчү чоң агайлар. Анан агай ушундай болуп атат. Негизи ондай бар десем, ооба, суроо жооп тура келсе, бал бериш керек дейт. Бериш керек. Шеф ошондой айтат. Анан эч кандай билимсиз бир агай бар эле. Ооба да. Анан ылдыйга карасаң, десең, жок. Ал курнамыз да. Ал мугалим курнамыз да. Кокус. Эгерде анын билинип калса, упай кошуп койсоң, бул билбейт турбайбы деп айтат. Ошондон коркуп аягына чейин турат да. Аягына чейин көгөрөт. Упай бербегенгечи. Туурабы? Менден ката кетип калыптыр. Менден ката кетип калыптыр. Толук упай берейин деп берип койсо болот да. Мунун эки тарабы бар да. Биринчи тарабы эл аны сылыңдайт. Анткени адам ата кетирет да деп өтүп кетпейт эл, биринчиси. Экинчи тарабы тиги курнамыз. Экөөнү тең катат, ошондо элде да күнөө, мугалимде да күнөө, анан бул жерде билим министрликтин күнөөсү жок керек болсочу. Бирок бул ЦОМдун да күнөөсү жок. ЦОМ азыр мындай салыштырмалуу жакшы эле суроолор түзүп атат. Суроолору кызык болот, суроолор кызык, жакшы кызыктуу суроолор түзүп атат. Эми ЦОМ деп эле анан жамандай берген болбойт да. Баягы ал жерде ошо жергиликтүү өзүнүн эле кошунасы текшерген. Туурабы? Окуучу ал менен апелляцияга кирип аткан кайра эле анын кошунасы бири-бирин тааныйт. Тура ошол жерден жөн эле адамгерчиликтүү мамиле кылып эле чечип койбойт да анан. Мояка чейин ырбап келип, анан бияктан резонанс болуп, анан кайра өйдөдөн ылдыйга барып. Ал маселе көбүнчө лицейлердин окуучуларына сайылышат, окуучулар. Өзүңүз да байкайсызбы? Жөнөкөй мектептеги окуучулар кичине туура айтса, туура айттың дегендей болуп калды. Көзүмдө ушундай болуп калды да. Анан биз лицей спор болсо эле, келдиңерби деп эле маанай 180 градус өзгөрүп. Азырчы өткөндө сурадым да менчи. Эми биз лицейде иштебей калбадыкпы? Канча түрк бар десемчи, ар бир лицейде бирден түрк калыптыр. Бирден түрк калыптыр. Же бухгалтер, же түрк тилинен сабак берет, физик математикадагы эмес, директордагы эмес. Булар эч кандай түрк лицей эмес. Толугу менен кыргыз лицей. Анан өткөндө министрликтен эмне болуппайбы? Министрликтен башка бир эле адам мынтет да мага. Бул деген түрк лицей болуп атпайбы? Түрктөр да. Мен сен орус мектепте окудуңбу десем, ооба. Сен анда оруссуң дедим. Туурабы? Анда сен оруссуң дедим. Биз түрк лицейде окудук, түрк болуп калган жокпуз да. Ал жерден билимин алдык, патриотизмге көбүрөөк. Ал жерден билимин алдык, тажрыйбасын алып, ошол тажрыйбасы азыр башка мамлекеттик мектептерге жаюу болуп атпайбы? Быйыл мисалы Жаутка 17 медаль. Тарых боюнча 17 болгон эмес. Өтө сүйүндүк. Эмнеге 17 болду билесиңби? Анткени Сапат бар, биз бар, анан Мамат бар. Мамат 61 менен Газпром даярдады. 61 менен Газпром балдарын даярдады. Акылдуу балдар аябай көп ал жерде. Биз болсо 5-гимназиянын балдарын даярдадык. Анан атаандаштык болгондугу үчүн, атаандаш күчтүү болгон сайын кызыгып. Атаандаштык болгон үчүн 17 медаль болду да. Атаандаш боюнча мисалы Кореяда, Кытайдын өзүндө деле эмнеге күчтүү адамдар дегенде, сен мисалы азыр Кыргызстанда бир орунга алышып барса 5-6 адам жашабыз дегенде болот да. Мисалы мен өзүмдүн жеке тажрыйбамда олимпиадага калганда 10-11 класста мен 100 окуучу, 1000 окуучу катышат деп коркпойт элем да. Караколдон 2 окуучу бар эле, БКТдан 1 окуучу бар эле, 61ден 1 окуучу бар эле болду. Ошо 5 эле эч кандай 3 орунга эле билебиз да, ким канчалык деңгээлде экенин. 3-өбүз 1-2-3 болду эле чечип алат элек да. Анан калганда коркуп, анан 5 окуучу албетте катуу даярданасың, бирок ончолук деңгээл эмес да. Анан башка мектепте, башка мамлекеттерде бир орунга 1000 адам жарышат да. Жөнөкөй мындай чачак-бача адамдар эмес, эчкачы. Чындап эркекче берилген. Анан алардын арасынан чындап биринчи болгон адам бул башкача бир деңгээл экен да. Ооба.
Жанарбек, акыркы суроо бизде мына окуу борборлор ачып атпайбы, жайнап азыр ОРТга даярдаган мекемелер жайнап кетти. Инстаграм берсең, бир айдын ичинде 6 сертификат алгың келсе, анда бизге кел деген эле реклама барчы. Анан ошондой. Бир-эки кызматташтын баары. Бир айдын ичинде программист болуп кет. Анан кийин бизге келип программированиянын жанагы азы программирование дейт го баягы. Үйрөнүп, анан жумушка орношуп кет деген эле реклама барчы. Көбөйүп атпайбы? Албетте бул жакшы. Суроо мындай да, бизде азыр окуу борборлор көбөйүп атат. Корея, Түштүк Кореяда окуу борборлор бизге караганда канча эсеге көп. Эми жөн эле божомол менен. Сен байкагандан көчөдөн өтүп баратып, мына окуу борбор деп жазууларды көргөнүңчү? 70 жыл, бир аз артыраак жооп берейин, ошо толук кандуу. 70 жыл мурун орточо эсеп менен Корея дүйнөдөгү кең болгон мамлекеттин бири эле. Африкага байрак садака берчү дейли да аларгачы. Азыр дүйнөдө эң алдыңкы мамлекеттин бири. Анан эмне себептен дегенде, жашоо турмуштун бир кызыкчылык пайда болуп калды. Жашоо турмуш стили бирдей, окууда, иште көпчүлүк үчүн дачы. Анан мисалы окууда дагы мен көргөн тажрыйбамда сабак учурунда семестр ичинде окушар деңгээлим мендей эле же менен эле бир аз алдыраак да. Бирок сынакка келгенде 100дөн 100 алып чыгып кетип калат. Сен бияктан калып кетесиң да. Неге деп артынан пайлап барсаң, эртең менен кофесин алып китепканага кирип кетет, кечинде чыгып кетет. Эртең барат, кечинде келет. Жада калса мындай дуп деле сартан кечке бир нерсе сөзсүз мындай илим жаат деле эмес. Кызыккан жаатына спорт боло башланат. Иштешсе бир акырында жыйынтык катып аласың. Ошондон себептен Кореядагы башында ошол билимди университеттерге өтө көп басым кылган. Университет окуу жайларгачы бюджет берген акан окуучуну ала бергиле депчи. Окуучулар баардыгы билимди да эмес басым кылчу. Армиядай болчу, 20 адам болсо, дээрлик баардыгын бирдей басым кылат. Албетте баардыгы Шварценеггер болуп чыкпайт. Бир экөөсү чыгат, бирок минимум дегенде калган 15-16сы орточо эсептен өтө өдөрөөк бир нечкандай физикалык күчтүү. Ошол себептен билимге да ошондой басым экен. Окуу мектептин өздөрүндө жада курстарында басым ушунчалык катуу эмес, талапка жетерлик катуу. Ошол аягында албетте генийлер чыгат, бирок ошол учурда орточо эсептеги адамдар билими өтө жогору. Ооба. Мынтип атпайбы? Баягы классташ балдар группасында ушунча алтын болду деп сөз чыгып кетти. Анан бирөө жазат да. Эми ушунчалык эле дүйнөдөн алтын алган маанилүү дейт да магачы. Мен айттым, дүйнөдөн 5 окуучубуз дүйнөдөн 5 алтын алып келиш үчүнчү моякта 5000 адамдын деңгээлин көтөрүш керек да. Айтамбы? Анткени дүйнөдөн алтын алам деген ал жөн эле 5 баланы өзүнчө бөлүп алып таптап ана 5те 5 алтын кылып сала албайсың. Андай болбойт. Сен жалпы Кыргызстандын билим деңгээлин көтөрүш керек. Жалпы Кыргызстандын билим деңгээлин көтөрмөйүнчө 5 алтын чыкпайт да. Эми ошо окуучулардын билимге өткөн күзүндө адашпасам Жалал Абадта бир билим форуму өттү эле. Билим Айнаев, Идрис агай, башкалар чогулуп, ошо бир сөз жакты. Спортко бир аз тирешти деп айтты. Албетте спортсмендерибизге сөз жок. Маселе колдойбуз. Бирок айтып калды, спортчуну колдосоң, ал желекти эле көтөрөт экен депчи. Билимди көтөрсөң, инвестиция кылсаң, ал мамлекетти көтөрөт экен деп. Албетте спортчуларга сөзүбүз жок, бирок негизги майнага карамасак, башка жаатта дагы басым кылсак пайдасы да көп экен. Албетте. Ошон үчүн бул жерден сен кыргыздарга, кыргыз коомчулугуна эмне деп айткың келет да, сунушуң. Эми Корея менен Кыргызстанды салыштырып 3 эле сунуш ата энелерге. Башында айта кетейин, окуучумун, жөнөкөй эле 20 жаштагы эле эми окуп баштадым. Дүйнөлүк тажрыйбам жок, бирок жеке сунушум, өзүмдүн биринчи эскертүү жана сунушум сиздерге улууларды угуш керек. Албетте агай эжекелерди туура наставник катары депчи. Андан соң жаккан нерсеңиздерди чындап кылыңыздар деп сунуштайт элем. Башка нерсе мисалы мектепте ОРТ балким баарына жакшы мүмкүн эмес окуучулардачы. Бирок айла жок ОРТ милдеттүү түрдө экен, кабыл ал, талап болчу кыл, калган бош убактың жаккан нерсең кыл, эркекче кыл. Маданият боло, комуз ойнойсуң, сарттан кечке комуз ойно. Футбол тебесиң, сарттан кечке футбол теб. Ушул. Сабак бизнес кыласың, сарттан кечке соодагер бол. Мына ушул аябай маанилүү да. Жанагы 10.000 саат эрежеси бар эмеспи? Иште чеберчиликке жетем десең 10.000 саат корот дейт эмеспи? Ошол сыяктуу эле бул жерден кайра эле. Мисалы физиканы 10.000 физика 10.000 саат корот. Же болбосо химия 10.000 саат корот. Же болбосо спортко 10.000 саат корот. Айтам, же болбосо соодого 10.000 саат корот. Ошондо чеберчиликке жетесиң анда. Ушул сунушуң мага аябай жакты. Анткени бизде баардыгы эле бир айда эле болуп кеткиси келе берет да мындай. Ушундай жаным ашайт менчи ушугачы. Чалганда эле түшүнөм да. Арабандан бир байке чалчу мага да.
Улук эми сен өзүм деле үйгө болуп калдым эми. Буларды бир айда бир бала кылып чыгарыш керек да эми. Депчи. Ушунча эле чала беришет магачы. Залдан деле ошондой, залга барганда деле. Бетиң карап, эми формам салыштырмалуу жакшыраак, көбүнө караганда жакшыраак. 3 айда сендей боломбу? Депчи. Жарым жылда сендей боломбу? Деп элечи. Туурабы? Айтыш кыйын аша. Ошол кийинки эми акыркы сунушуң Жандарбек. Изденүү. Изденүү, туура, изденүү. Жеке өзүм аракет кылган нерселерим ошол биринчиси улууларга итаат кылуу, эч кандай. Башы чоң ага эжекелер устат таап, өзүнүн кызыккан жаатын. Устат таап, ошол устаттын айтканын жасоо, Жөнүндө көп нерсени убакыт сактайт экен, туура жолго көрсөтүп, өсүп, өзүнүн кылгансаң кыйрата албайт экенсиң да. Албетте бул мисалы айрыкча илим үйрөнүп, билим ютубта бар, бүт дүйнөнүн билими бар да. Бирок мисалы аны бирок башка устатсыз бир аз кыйын. Устат бөлүп берет да сага. Мону көр, жеңилирээк жаза, андан кийин муну кыл деп сен деңгээлиңе жараша. Кайсы болбосун, бизнес, олимпиада болсун, башка болсун, жеңилирээк, тезирээк бүтүрөсүң, балким туурараак окусуң. Анан экинчиси ошол баягы айткандай эле жаккан нерсеңди эркекче кыл. Олуттуу кыл. Убакыт өткөр. Ага убакыт корот. Айырмасы жок эмне себебинде баардыгыбыз эле илим жаатын эмеспиздечи, баардыгы эле. Албетте. Баардыгы химик боло албайт, баардыгы физик боло албайт. Баардыгы математик боло албайт. Бирок башка нерсе болсо, мисалы, кайсы нерсе жакшы, же агроном, же ветеринар болсоң, ветеринарияны жакшы окуу, мал доктор болсоң, ветеринарияны тереңирээк окуйсуң, пайдаңды тетейин. Эми жеке сунушум, өзүмө эскертүү жана башкаларга сунуш. Акыркысы, үчүнчүсү изденүү. Изденүү дегенде бир гана мисалы азыр университеттерде сырт окуган жаккан нерсеси кесиптик сабактар бар да. Мисалы 40 сабак диплом алыш үчүн 50 сабак бүтүрүш керек болсо, 35-40 сабак кесибиңден болот. Калган 10 сабак кесибиңе тиешеси жок сабактарды алышың керек милдеттүү. Маданияттар менен, тарыхтар менен, политика, бизнес, экономика, жада болсо тиешең жок эле нерселерди маданият ар жакта алышыңа туура келет да. Ал эмне себеби дегенде бир гана монотонный адам болбой, башка дүйнө таанымыңды өсүрүү. Мисалы өзүмдүн жеке жаккан нерсем саякат кылуу. Мисалы Кыргызстан ичинде башка айылдарга болобу, тоолорго же Шедбекөдө мисалы жайында Аляска деген досум бар. Японияга кетейин деп атсам, бир кичинекей акча тотоп, ал акчам Япония кымбат го, 2 күнгө жетчү да. Ал чалып, жандар, ал акчага кеттик, Камбоджа, Вьетнам, Лаоска барып келе, 3 мамлекетке барып келебиз депчи. 10 күн ичинде Лаоску көрүп келдик, Камбоджа, бүткүл Вьетнам менен Камбоджаны көрүп келдик. Да башка бир канча мамлекеттерге барып келдик. Анан өзүмдө 20 жаштамын, бирок ата-энеме чоңураак болот. Инвестиция болуп бергенинче. Туура. 10дон ашык мамлекет көрдүм. Өтө сонун таасирленип алат экенсиң. Себеби биринчи баштаганда Малайзия башка мамлекетке барып келгенде ата-энемен $3-4 миң кеткен да. Анан коңшу башка достор чоңойтканда көчөлөштү досторум. Көчөдөгү балдар ошондо барып кел, канча кет, шунча кет десем, андан көрө фит алып таксига жетпейсиң дейт да. Тууган, албетте рызкы ар кимге өзүнүкү, бирок мындай өлөнчү деп неме деппи? Өткөндө бир таксырдын айткан сөзү жактым. Сен эмне Алланын казынасын чектеп атасың депчи, Алланын чексиз казынасын чектебечи депчи, баягы кененирээк сурачы, сураса миллиард эле сурачы депчи. Ошо сен сураганга жараша берет депчи. Фит сурасаң фит берет сага. Туурабы? Туура. Ошо, Жандарбек, сага чоң рахмат убакыт бөлүп келгениңе. Менин оюмча окуучуларга аябай пайдалуу болду. Анан сунуштарың дагы мага аябай жакты. Ушул нерселерди мен элге айтып жүрөм, айткым келет негизи. Изденүү аябай маанилүү, устат да аябай маанилүү. Анан өзүң айткандай эле жанагы ар ким баардыгы эле математик боло албайт, баардыгы программист боло албайт. Кудай таалам ар кимге ар кандай жөндөн берген. Мисалы үчүн мен кээ бир балдарды тааныйм, мен курактуу миллионер. Физика, химия, биологияны билет, орусча деле сүйлөй албайт. Кыргызча деле жакшы сүйлөй албайт, бирок мыкты соодагер. Ушундайларды тааныйм менчи. Үчүн Кудай кандай жөндөн берген болсо, ошол жөндөмдү өнүктүрүш керек. Анан ошол жөндөмдү мыкты өздөштүргөн устат таап, ошол устаттын айтканын жасаш керек. Себеп дегенде сен өзүң жолуң менен кетсең, көп убакыт кетип калат. Бирөөнүн көргөзүүсү менен кетсең, тезирээк кетесиң. Анан кийинки ошо изденүү дагы мага аябай жакты. Жанагы эле кайра эле жергиликтүү мугалимдерге тийишем мен азырчы. Мамлекеттик мектептеги мугалимдер дейле изденбейт. Байкадыңызбы сен ушуну? Таптакыр биз ушу менен өтөбүз. Анан баягы союздан калган китептерин алып ошолорду ачып алып, анан институтун ачып алып, айыл ошону
жылдыз сайын чимирип элечи ошондучу. Ошон үчүн изденгенин аябай маанилүү да. Анан мен бир сунуш кошуп коеюн. Мына сенин атаң ата энең сага салым кылгандыгы үчүн сен эми азыр аябай эми чоң ийгиликке жеткен жериң жок, бирок окуучу катары өзүңдүн жашың үчүн ийгиликтүүлөрдүн катарындасың да. Туура өзүң. Эми Кудайым буйруса сен чоң ийгиликке жетесиң, чоң ишкер болосуң, өлкөңө пайдаң тиет, балким бүт адамзатына пайдаң тиет. Туурабы, Кудайым буйруса. Эми ниет дегенен коюш керек да. Анан ушул нерсеге сага кичкесиңе жомок окуп берген ата энең, анан чоңураак кыялдарды берген ата энең, анан кийин акча төлөп акча короткон ата энең, берки чет өлкөдөн мугалимдер чакырганга короткон ата энең, акча сага ата энең коротту, монтип коротту да, туурабы? Эми Кудайым буйруса 2 жылдан кийин эле сен 1 жылды актап коесуң менин оюмча. Буйруса. Туурабы? Бир маселе болду агай, акташ боюнчачы. Ата энем чоң рахат, бүт инвестициядан мисалы лицейге окутканча чет-өлкөгө 5-6 миң доллар жалгы акча кетип атканча баардыгы не кылтасыңар деген да. Ал акчага адашпасам биринчи жолу 5-чи класстын 10 жашында ата энем Америкага жиберип калды 5 миң долларга. Ал маалда бир квартира алып койсо экен. Анан адамдар дуудан окуп бүттү, Америкасы Гонконгдо окудум. Гонконгдо окуган контрагым университеттеги 22 миң доллар контракт, жашашта 5-6 миң доллар кетет. Барып ошол ковид болуп калды. Гонконгго кириш үчүн 200 миңдей акча кетип калды. Мынчкан 2 жылда окудум 60 миң доллар, 70 миң доллар да. Анын өтө чоң сумма акча да. Бир сом да төлөбөдүм. Мага Гонконг мамлекети университетине 22 миң доллар төлөп берди, 4-5 миң доллар да жылдык жашаган берди. Анан Жакшы окуган үчүн. Ооба, бир-эки талаптар болду, ошолорду элешип калдым. Анан да Кыргызстанда кетип атканда, мына учебный акча кетип атканда, мен насип болуп спонсор болуп калдым, 300 миң сомдой акча болду. Барып келиш, барыш билетим, бир ай карантиним, отель бүтмөсө көз каржылап калдым. Ачканда лицейде 5-чи класстан баштап Америкага канча акча кетсе, албетте ата эне чоңурасын жетет эмес, жана суммасын айта турган болсок, 2 жыл ичинде ошол нерсе кайта деген болчу. Азыр эле окуу жайымда дүйнөдө эң алдыңкы окуу жайлардын бири да. Азыр немен стипендияң канча азыр? Стипендиям ачканда 300 долларга жетерлик. Анан окуу дагы өзү ал окуу жай Америка, MIT, Гарвардтар менен бирдей окуу жай да. Контракт 50-60 миң долларды десе деле болот, анчалык эмес. Окуум бекер, ал жетишпегенсип мага акча беришет да. Анан мына кылган инвестицияңа байланыштуу. Мен ата энем жекенеси ошол окуу жай болду. Ата энем өзүнүн мамилеси, мага болгон умтул деген, убактың жоңгортпу деп башка бирче окуткан, мынча. Ооба. Жакшы адам бол деп таасир берген, ата энемдин алдыга умтулуп болгон таасири. Азырынча жеке өзүмдүн тажрыйбамда жечке окуу жайлар болду. Ооба. Балким мен окуу жайга башка нерсеге умтулганда ошол нерсеге умтулдум. Балким мен окуу жайга умтулдум, илим жаатында. Илим жаатында болгон пайда ошол болду. Неме, акыркы суроо. Азыреттин айлыгы канча билесиңби азыр? Нөлдөрү көп. Жок, эми айтып берсең эми. Жок, билбейт экен. Толук так 5000ден өйдө болуш керек, э? Ооба, 7000 8000 болуш керек. Ошол тегерегинде. 7000 8000 эсепте. 7000 деп кой. 7-ни көбөйт 12ге. Канча болот? 80-90 миң чыгат, э? 80-90 миң доллар. Азыретке менин оюмча ата энеси анча акча короткон эмес. Эми таза азыреткечи, балким андан экеси короткондур билбейм. Айгебай жашашап эсептеп салсак, 150 миң доллар короткон болсо, 2 жылда актап болот. Ошончо. 2 жыл, 3 жылда актап болот бай. Сен балаңды тетиги 1-чи класстан баштап туруп, университет бүткөнгө чейин бир 100 миң доллар короттуң деп кой, 100 миң доллар короттуң деп кой. Нары жактан ал 1-чи жылы эле ошончо таап болот бай. 1,5 жыл ичинде таап болот, андан кийин таза киреше болот мындай. Таза бизнес көз карашы менен карасаң дагы соцфонд акча төлөгөндөн көрө балаңды окуткан жакшыраак болуп атпайбы? Бирок анан дагы мондой нерсе бар да. Мынчалык акча коротпой эле арзан деле окутса болот да. Бирок аябай арзан эле окутпойсо болот да баланы. Бул жооптулар албетте чоң тажрыйба китеп окуп калдым, Genie Outsider дегендечи. Ал жакта бир изилдөө болуптур да, байлар орто үй бүлө дейлик, анан бай үй бүлө. Экөө эмне себеп дегенде, аягында алардын жыйынтыгында акча байлык нерсе эмес экен. Жоң ана мындай терминдер айтып атам. Кедей үй бүлөдөгү мамиле бул балага болгон. Анан бай үй бүлөдөгү бала болгон. Ошондой. Кедей үй бүлө баш стартта кедей үй бүлөдө таланттуу балдар өтө көп болгон. Салыштырмалуу. Бул жакта жөнөкөй эле. Бирок аягында кедей үй бүлө мындай болор бала болгондон деп коюп эле болду да. Маани жок. Анан ошондо бала өчүп калат экен. Бул жакта маселе акчада деле эмес экен. Келип үстүнөн иштөөдү, колдооду, аракет кылууду, же болбосо ачканда чоңургут. Кичине жаш кездечи андай эме шведский стол курстардан кылат го, клубтардан, студенческий клубтардан, же болбосо спорт клубтардан, же окуу клубтардан чын болчу.
ошол шведский стол ар бирине кирип чыгып, сонун кичинекейинде шахматка барып көрдүм, бийге, каратеге, нерсеге барып көрдүм. Анан ошентип жаккан нугумду тандап, албетте баардыгы жаба бербейт, же бир 100% жакканы болбойт го, жакыныраагы балким. Ушинтип же, мага ушинтишет да. Ой, бирөөнүн аягына чыкпагы дейт. Барып эле койсунчу дейт. Мен айтам, айланайын. Бара берсин. Бир ай бияктан бир нерсе алат, бияктан алат. Ушинтип өнүгөт депчи. Ушул айткан сөзүм аябай жакшы мисал болду да. Сен азыр аябай жакшы мисал болдуң. Туура. Баары бир өнүгөт да балачы. Анан сен айткандай эле да баягы өтө туура эмес түшүнүктөр бар мында. Болоор бала богунан, албетте болоор бала богунан кичинекей кезинде эле болоор бала билинет. Бирок ошол балага сен шарт түзбөсөң, сен ага жардамдашпасаң, аны жакшы чөйрөгө салбасаң, жакшы мугалим менен тааныштырбасаң, ал эч качан өнүкпөйт. Биринчи айттым го, арпа буудай деле асфальттын үстүнө ыргыт ийгенде болуп калат да. Туурабы? Ошо, Жандарбек, сага чоң рахмат алтыным, чоң рахмат. Анан ушун биз азыр кечке жаздырдык. Бул жердеги биздин кызыбыз кечке жазды. Чарчады окшойт, жанатан бери турат. Ушуну бир киши көрүп, бир кишинин жашоосу өзгөрүп кетсе, демек экөөбүз бекер сүйлөшкөн жокпуз, туурабы? Сан эмес, сапат болсун. Ушуну көргөн, аягына чейин көргөн окуучу, ата эне, бул подкаст сизге пайдалуу болсо, демек биз бекер жашаган жокпуз. Жандарбек, убактыңа чоң рахмат. Бул подкастты аягына чейин уккан адамга дагы чоң рахмат. Кудайым жолуңарды ачсын.